Мисалы дейт, бир соодагерге барып, бас мечитке баралы, намазың оку, Кудайга кайт десе, мен азыр ушундай бир пландарды коюп алгам. Ошол пландарым бүтсүн, анан келем дейт. Бир чиновникке барып айтсаң, азыр деген мен ушундай бир креслого умтулуп жатам. Ал креслого көп адамдардын көзү түшүп турат. Ошого жетип алайын, анан ошого жеткенде мен намаз окуйм. Бирөөгө барып айтсаң, мен пенсияма 2-3 жыл калды. Пенсияма жетип алайын, пенсияга чыккандан кийин намаз окуйм дейт. Бул адамдар каяктан кепилдик бар дейт, гарантия бар ошол нерсеге жетүүсүнө. Анан дагы дин, Алла Тааланын буйруктары акыркы орундагы бошогондо кылайынчы деген нерсеби дейт. Дос балдар, жүрүлө чай ичип келбейли десе, мындай. Жөн эле баягы көңүл ачканча дейбизби, же чер жазышканча чай ичип келбейли деген сөз да. Аны сен мындай кайталанма, мындай жакын кругта досторуң болсо, акыркы орунга жылдырып коесуң да. Тигил жумушум бүтсүн, бул жумушум бүтсүн, бул жумушум бүтсүн, анан баягы эс алганча анын саарында бул жерде акыркы орунга жылдырып атат да. Намаз окубайсың десе, бош болоюн, анан бошоюн депчи. Бул негизги максатты таштап, мисалы мындай дейт да, мамлекет бир посолду Малайзияга жөнөттү деп коелу, Кыргызстандын бул ишин чечип кел деп. Мисалы, президент деген нерсени көрүп атасыңарбы, биринчи, экинчи, мен калтырбай көрүп атам да. Женева дейм, каякта ал? Женевада. Ошакка барып кумтөр маселесин чечип келбедиби, мисалы, мамлекет ошакка жөнөтүп атканда мамлекет билетин алып береби? Визасын ачып берет, билетин алып берет, жол кирет, тамак аш, жатакана, проживание, ооруп калса дарысынан бери, больницага түшүп калса бүт обеспечение кылып берет да. Бүт даяр, только жанакы милдетин аткарыш керек. Биздикилер барып алып Женевада жашаган гостиницасы сонун, тамактары высший, 5 жылдыздуу, муналарынан бери даяр, гостиницасында суусу бар, бассейни бар, массажы бар, анан ошонусу жактым мага, ушул жер сонун экен деп милдет унутуп калып, ошол жердин кайфына кирип, негизги милдет унутуп калса эмне болот? Мамлекетке карата чыккынчылык болот дейт да, бул жерде Рамазан Бута айтып атат да. Дал ошондой Кудай Таала сени бул дүйнөгө жөнөттү дейт, элчи кылып, посол кылып. Пендем, сенин түбөлүктүү жайың акырет. Бияка убактылуу майданга бир вазифа, жумуш менен келдиң. Ал да болсо, «Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун». Мен жиндер жана инсандарды мага ибадат кылсын, мени таанысын деп жараттым. Ма уриду минхум мир ризкин, мен алардын рызкы каалабайм. Вама уриду аютаймун, алар мага тамак берүүсүн дагы каалабаймын. Я юхалладина аману истажибу лиллахи ва лиррасул. Имандуулар, Аллага жооп бергиле. Пайгамбарга жооп бергиле. Иза даакум, эгер силерди чакырса. Ошондой эле кубану фусакум ахликум, үй бүлөңөрдү, өзүңөрдү сактагыла, үй бүлөңөрдү сактагыла. Наро, оттон дейт. Вакудуха насу вал хижара, анын отундары адамдар жана таштар дейт. Алейха малаика, анда периштелер бар. Гиладун шидат, ташбоор, орой. Ла яасун Алла Таалага каршы чыкпайт, маамарохум, эмнени буйруган болсо. Ва яфалуна ма юмарун, буйрулган нерсени кынтыкса аткарат дейт. Ушул да негизги вазифа, дүйнөгө жөнөтүлгөн. Ошол вазифаны унуттуң, Кудай Тааланын вазифасын унуттуң, Кудай Тааланы унуттуң, анын буйруктарын унуттуң. Дүйнөдөгү Кудай Таала бизге түзүп берип койгон тамак аш, бул дүйнөнүн жыргалтчылыктары менен алек болуп кеткендин мисалы, жанакы тамсилдеги гостиницанын роскош жашоосуна берилип, ошого талып кирип, вазифасын аткарбагандан эч айырмасы жок кыянаттык дейт. Ошончолук жеңил ойлуулук дейт. Же болбосо, бул дин менен дүйнө бири-биринен ажырагыс бөлүкчө дейт. Кудум эле тамактагы туз менен анын майы сыяктуу дейт. Сен тамакка туз кошпой, ана май кошпой кылсаң ал кандай болот дейт. Демек, сен мынтпе дейт. Соодагерлик башка, дин башка. Дыйканчылык башка, дин башка. Саясат башка, дин башка. Таалим башка, дин башка. Үй бүлө башка, дин башка дебе дейт. Бул экөө айкалышыш керек дейт. Кандай эле тамак менен май, тамакка май менен туз аралашыш керек болгондой дейт.
картошка, ет, сабиз, пиязга майды кошпой койсоң, тузду кошпой койсоң, ал не деген тамак болот? Тамактын дамын чыгарган май менен туз болгондой эле дүйнөнү оңдогон дин да. Саясатчы Кудайдан коркпосо, ал бюджетти 10 манжасы менен жейт. Биринчи мүмкүнчүлүк болуп, кичине байкабай калат го. Кадыр Камчыбек Кыдыршаевич айтып атпайбы, баягы байкабай калат го, эми биз күрөшүп атабыз, немеге каршы дейт. Коррупцияга каршы. Бирок ошентсе дагы эми байкабай калса керек, эми билбей калса керек деп болуп эле урдагандар болуп атат дегенде көрдүң мындай. Көрдүңбү, баягы дин жок болчу да. Соодагер кыянаттык кылат, алдайт, таразадан жейт, дыйкан дагы алдайт, астына бузулуп кеткендерин коюп үстүнө жакшысын салып коет, эски менен жаңыны аралаштырып ийет дегенде, мисалы. Доктурлар соо турган курсагыңды акча үчүн, буну операция кылыш керек экен деп, сен соо турган курсагыңды кесип туруп, кайра жамап туруп, 50 000 сом калып туруп, сен жолго салып коет. Мисалычы. Көрүн, эгерде адамдын дининен дүйнө кетсе, ал уже Кудайдан коркпой калгандан кийин башка нерсеге таасир бербейт. Аны кайсыл нерсе аны тосолот? Эмне аны тиги кайсыл акындын чыгармасы менен аны тарбиялайсың? Конфуцийдин данышман сөздөрү менен тарбиялайсың да? Же Будданын сөздөрү менен тарбиялайсың да? Эмне менен тарбиялайсың? Бийлик болсо момундай камчы болуп атса дагы, бирок эми байкабай, эми мына жерди билбей калса керек, Кудай беле деп бурдап атса. Ошондуктан динден дүйнөнүн ажырап калуусу тамактан май менен туздун ажырап калганындай эле дейт да Мухаммад Саид Рамазан Бути. Эгерде ошол соодагер Кудайдан корксо, дин менен жашаса, шариатты билсе, зекетин берет, үшүрүн чыгарат, фитр садакасын берет, курбанчылыгын кылат, элди алдабайт. Ошол саясатчы бюджеттен жебейт. Бир душмандар келип, бир мыйзамды түртүбүй десе, ошол депутат ошол мыйзамды түртүш үчүн ошол акчасын албайт. Мисалы айтты го, ошол Алтын Садыр Жапаров президентибиз ошол мына ишке ашат деп атканда, бир канча депутаттарга келип туруп акча бериптир. Кашайтып туруп эле голос бербей койду дейт. Өтпөй калды дейт. Ошентип кайра алтын тигилердики болуп калды дейт. Кыргыздар монтип калып калды дейт мисалы. Эмне душмандар келди деген. Душмандар деген ошол үчүнчү лицо, сырткы мамлекет, Канада, кимиси, жанагы центр деме деген. Акча бериптир. Келечек ошол замандагы кыргыздар эмес, келечектин ырыскысын жеп атат. Отту жеп атат. Беймарал да. Кудайдан коркпойт. Кудайдан коркпогондой ал уже анаршист да. Анаршист деген ага уже ыйыктыктар иштебейт. Анын ыйыктыгы эмне дейт? Анын ыйыктыгы эго дейт да, нафси дейт да. Нафсиси эмнени кааласа, все, ошону кылам. Нафсиси эмнени кааласа, ошону кылбайм дейт да. Ошондуктан жанакы 4 нерсеге ушуга барган себеби баягы Кудай Тааланын буйругун бошогондо кылам деп акыркы орунга жылдырып койгон, бул жеңил ойлуулуктан дейт. Буга 4 нерседен улам барат дейт да. Биринчиси дейт, ал гарантия барбы дейт. Гарантия жок дейт. Ошол пенсияга чыгарына, креслого жетерине, жанагы планым ишке ашса, анан мен намаз окуйм деп атпайбы? Я айюхал инсан иннака кадих иля роббика кадхан фамулаких. Инсан, сен дүйнө деп өлө жүгүрөсүң дейт, бирок ошону менен параллельно Раббиңе жакындай бересиң. Фамулаких, анан өлүп каласың, Раббиңе жолугасың дейт. Экинчиси, ана кылам, мына кылам деген нерсе бул шайтандын нерсеси экен да. Ошол нерсе адамдын башын жейт экен. Анткени бүгүнкү эртеңден айырмасы болбойт экен. Эртеңдин бүрсүгүнкү эртеңдин айырмасы болбойт экен. Ошентип барган сайын ал дагы коюланып, дагы тамырлап, дагы сени сормо саздай сазып кетсе, соруп кете берет экен да, ал түгөнбөйт экен эч качан. Экинчиси ушул болду. Биринчиси гарантия жок, экинчиси эртеңдин аягы түгөнбөйт.
Анан үчүнчүсү дейт бул ошол Кудай Тааланын буйругу динден ажыратылып кылынбайт дейт. Жана айтып атканымдайчы. Бул дүнүйө менен айкалыш керек дейт. Ошонун негизинде балдарыңа тарбия беришиң керек. Ошонун негизинде жериңе кызмат кылышың керек. Ошонун негизинде дыйканчылыгыңды кылышың керек. Мындай май менен туз ажырабагандай ажырабайт дейт да. Ошондой өңүттө болсо, сенин дүнүйөң дагы акыреттик болуп эсептелет. Сен дүнүйөңө дагы сооп табасың дейт. Жанакы хадисте келгендейчи, мусулман адам баламды багам деп баратса дагы Алла жолунда деп атпайбы? Ата-энемди багам деп баратса да Алла жолунда, үй бүлөмдү, аялымды дели бойдок болуп, ушу өзүмдү багам деп баратса дагы Алла жолунда деп атпайбы? Эмнеге? Эмнеге мунун дүнүйөсү дагы дин болуп кетти? Эмнеге мунун дүнүйөсүнө дагы даже аялыңдын оозуна салган бир кашык тамак үчүн дагы сооп аласың деп атпайбы? Анткени сенин дүйнөң дин боёгу менен боёлсо дейт. Эгерде сенин дүнүйөң дин боёгу менен боёлбосо, анда ага сен сооп албайсың дейт. Шариаттын негизинде болсо, айтып атпайбы Кур'ан-ы Каримде? Бул менин токуган эмес, алымдардын айтканы эмес, Кудай Таала айтып атат Кур'ан-ы Каримде. Карасаңыз, инна солати айткын дейт, менин намазым, нусуки бардык ибадаттарым, ва махяя жашоом, ва мамати өлүмүм, лиллахи роббил аламин, ааламдардын эгеси болгон Аллах үчүн деп айткын дейт да. Демек бул жерде мындай бул Алланыкы, бул Алланыкы эмес. Бул диндики эмес деген бөлүштүрүү жок дейт. Баягы сеттик чөрөдө айтылып жүргөндөй, ати мали койсарли койсар ва малиллахи лиллах. Кайсардыкын кайсарга бер. Кайсар деген баягы Персиянын падышасы да, ошонун намы да. Алланыкын Алланыкы бер, Аллага бер. Жок, бул мүлк бардыгы Аллахка таандык дейт. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде бир дагы жерде мүлктү, дүнүйөнү пенделерге таандык кылган эмес. Уанфику мимма жаалакум мустахлафина фих. Бир дагы аят жок дейт. Мен вызов таштайм дейт. Атахадда дейт. Вызов таштайм дейт. Тапкылачы дейт. Мүлк силердики деген аят барбы дейт. Бардык жерлерде мимма розакнакум, биз силерге ырыскы кылып берген ырыскынын бир бөлүгүнөн бияка сарптагыла деп атпайбы? Жалгыз бир аят бар дейт. Ийит ошондо да момундай деп келет дейт. Хадид сүрөсү 7-аят. Уанфику мимма жаалакум мустахлафина фих. Биз силерди ошол байлыкка кожоюн кылып койдук дейт. Убактылуу ошого ээлик кылдыртып койдук. Биз силерди ошого ээлик кылдыртып койгон байлыктардын кээ бирөөсүнөн нужный тараптарга сарптагыла деп атат да. Болбосо ватуху мин малиллахи аллази атакум, ал кедейлерге Аллах силерге берген байлыктан бергиле деп атат. Демек, дүйнөдө падышачылык дагы, башкаруу дагы, дүйнө дагы толугу менен Аллага гана таандык болгондуктан бул жерде бөлүштүрүү жок дейт. Бул кайсардыкын кайсарга бер, Алланыкын Аллага бер деген. Баардыгы Аллах үчүн болуш керек. Сен жашооң дагы Аллах үчүн болуш керек. Сенин ошол соодагерлигиң дин менен жуурулушсун дейт. Сенин дыйканчылыгың дин менен жуурулушсун. Сен ошол өкмөттө иштеген жумушуң дин менен жуурулушсун. Өкмөткө барганда алдасаң боло берет, анан намаз окуган башка. Жок. Баардыгы ошол шариаттын рамкасында болуш керек. Бүт баардыгы. Түшүндүрө алдымбы мен? Жеткире алдымбы? Ошондуктан бул жерде бөлүштүрүү жок дейт да. Алла разы болсун. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, би рахматика я архамар рахимин.